Assalamu алейкум. Бүгін сіздерге панкреатит туралы жаңа маалыматтарды сунуштаганга аракет кылам. Сиздер болсо сөз тармактарынын талаптарына ылайык эмнелерди кылыш керек болсо ошолорду аткарып коюңуздар. Комментарий жазыңыздар. Каналга каттар элек болсоңуз подписацияны басып коюңуз. Анан эң негизгиси ушул видеону WhatsApp аркылуу тааныштарыңызга жөнөтүп коюуну дагы унутпаңыз. Биринчи эле билишиңиздер керек болгон нерсе УЗИ аркылуу сиздерге коюлган панкреатит диагнозуна ишенбеңиздер. Бул деген сөз УЗИстин ушул ишин начар билгендигин же болбосо УЗИ аппараты дагы жакшы маалымат бербестигин билдирбейт. Адамдын кемчилиги анчалык көп эмес, бирок билип коюшуңуздар керек. Ушул биздин уйку безибизге УЗИ аркылуу жетүү дагы өтө кыйын, өтө терең жайгашкандыктан көп эсе адашуулар болот. Ошол себептүү УЗИ аркылуу коюлган панкреатит диагнозу көбүнчө өзүн актай бербейт. Эгерде качандыр сизге ушул диагноз коюлуп, бирок эч кандай деле өзүңүздү начар сезбей жашап жүргөн болсоңуз, айталы тамак сиңирүү жагынан кемчиликтер жок, жана ичиңизде андай деле олуттуу оорулар жок болсо, чындыгында сизге коюлган диагноз орунсуз. Эми чын эле ушул панкреатит диагнозун кантип тастап алсак болот, өзүбүздө бар жок экендигин аппарат аркылуу аныктай турган болсок, бул МРТ аппараты эң жакшы бизге маалымат берет. Томография деп айтып жүрөбүз. Томография көрүп, сөөктөрдү көргөнгө жакшы мүмкүнчүлүк берет. Ал эми МРТ болсо ички органдар тууралуу кененирээк маалымат алганга мүмкүнчүлүк берет. Андыктан аппаратка түшүш керек болсо МРТга түшүңүздөр. Анан эгерде ушул панкреатит бизде бар жок экендигин аппаратсыз эле аныктайбыз десек, өзүбүздөгү белгилерге көңүл бурушубуз керек. Алгачкы эле белги ушул панкреатиттин биринчи белгиси бул ич өтүү. Өткөндө дагы бул адаттагыдай эле эмес, мисалы май сыяктуу болуп, ушул тамак сиңбей калгандай болуп чыккан болсо, дал ушул панкреатиттин белгиси болот. Мындан сырткары көңүңүз азат, кусушуңуз мүмкүн, жана ошондой эле бул симптомдор, көбүнө азган симптомдор жеген тамагыңызга байланыштуу болот көбүнчө. Эгер дал ушул айтылгандай болсо, демек панкреатит сизде бар болушу мүмкүн. Мындан сырткары албетте ооруксунуу болот, туруктуу болот. Ооруксунуу кээ бир учурларда приступ деп коет, катуу кармаган оору болот. Ушул белгилер сизден байкалса, демек сизде панкреатит болушу мүмкүн. Ошондо дагы бул 100% сизде бар экендигин тастабайт. Ал үчүн эдеде айтканымдай МРТ кылып көрүш керек болот. Андан сырткары ферменттерди текшерип көрүш керек, амилаза, липазаларды анализ аркылуу көрсөк болот, кандын анализи аркылуу. Андан сырткары калдан дагы ошол ферменттер бар жок экендигин аныктап көрсөк болот. Ушул бардык текшерүүлөрдүн жыйынтыгында гана сизге диагноз коюлат. Жана албетте бул иштердин баарын аткарууда сизге врач жардамчы болот. Терапевт же болбосо гастроэнтеролог. Ушул эки врачтын бирине барып, сиз өзүңүздүн даттанууларыңызды айтып, анан текшерүүлөрдөн өтүп тастатасыз. Балким ашказан ооруйттур, көрүш керек. Анан көп эле бейтаптар бир гана панкреатит эмес, көп эле ооруда ушундай суроону беришет. Бул оору айык ауру. Менимче бул өтө орунсуз суроо. Мынтип суроо бербеш керек. Айык ауру деген өзүнүн өмүрүнө бир кош көңүл кароо деп эсептейм. Чын жүрөгүнөн айыгышына ишениш керек. Кандай гана оору менен оорубасын пациент, ошондо анын толук кандуу ушул жашоо образын сактап калууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эгер өзү ишенбесе, врач дагы жардам бере албайт. Анан ошол орунда таптакыр айыкпай турган бейтаптар дагы бар экендигин эстетип өтөйүн, белгилеп берейин. Айталы, алдыңызга пациент келди врачтын алдына, анан ал өзүнүн даттанууларын айтты, текшерүүлөрдөн өттү, баары жакшы чыкты, бирок ал баары бир өзүн ооругун сезе берет да. Ушундай бейтаптар бар, чындыгында аларга жардам берүү бир аз кыйын. Бирок мен сиздерге айтам, эгер сиз ушул топтогу адамдардан болсоңуз, эсиңизде болсун, ден соолугу сиздикинен алда канча начар болгон адамдар дагы бар. Ошолорду карап туруп, өзүңүздүн соо экендигиңизди сезишиңизди мен каалайт элем.
Анан эгер панкреатит болгон болсоңуз, бул оору канчалык деңгээлде толук айыгат? Чындыгында эгерде орган жабыркаган болсо, көп клеткалар жок болуп кетет. Ошондо болсо да 100% эмес, айталы 20-30% клетка жок болду. Калган 60-70% клетка алган ошол жок болгон клеткалардын кызматын өзүнө алат дагы. Сизде тамак сиңирүү боюнча көйгөй болбойт эгерде туура дарыланган болсоңуз. Андыктан ошого белсенип аракет кылыш керек, туура дарыланууга. Анан албетте ар бир оорунун өзүнүн диетасы бар. Ошо катары панкреатиттики дагы бар. Азырактан тез жеп туруш керек. Анан оору козгогон учурларда көбүнчө ачка жөөргө умтулуш керек болуп калат. Приступ негизи бир жылда 2-3 жолу кармайт. Кимдин панкреатити болсо өмүргө коркунуч жок, бирок баары бир оору бар. Оору козгогон учурларда алгачкы 1-2 күндө ооруну калтырчу дарылардан колдонуп турсаңыздар болот. Анан дагы кошумчалап айта турган нерсе, ошол панкреатитке тандалган бир азыктар менен жашоо керек дегенде эле анчалык туура боло бербейт. Мисалы, кээ бир адамдарга кээ бир азыктар жакпаса, башкаларга ошол эле азыктардын эч кандай зыяны болбойт. Ошондуктан панкреатитте тандалган азыктар менен тоюнайлы деген принцип болбош керек. Көбүнчө эле биз куурулган тамактар менен тоюнууга адаттанганбыз. Жана бул эми туура эле нерсе, бирок эгерде сизде панкреатит болсо, ушуну бир аз өзгөртүш керек. Макул куурулган тамактарды жей бериңиз, бирок аралатыңыз. Бүгүн куурулган тамак болду, эртең башкача кылып даярдап жеңиз жана ошого канааттанган аракет кылыңыз ошол менен. Кудайым буйрса, ошондо сиздин панкреатитиңиз сизди анчалык кыйнай бербейт. Анан дагы өтө айткандай, толук кандуу жашоо образын ар дайым сактап калууга мүмкүндүк бар. Анан таптакыр ушул колдонгонго болбой турган нерсе бул алкоголдук ичимдиктер. Ал бир гана боорду эмес, ашказанды эмес, ушул уйку безди дагы талкалайт жана оорунун андан ары күчөшүнө себеп болот. Ошол себептүү кимде панкреатит болсо, тастыкты алса таптакыр алкоголь ичпей эле коюңуздар. Ошондо сиздерде ошол оору менен байланыштуу көйгөй анча боло бербейт. Анан таблетка түрүндөгү жанагы мезин, фистал, панкреатин ушуларды ичүүнү анчалык сунуштай бербеймин. Өтө катуу эле кыйналып турбасаңыз, буларды көпкө чейин ичиштин кереги жок. Анткени ушул сиздин органыңыз, эгерде бул дарыны көпкө ичип жүрсөңүз, өзүнүн кызматын анча аткаргысы келбей калат. Ошол себептүү бул дарыларга анчалык муктаж боло бербеңиздер. Жалпысынан ушул маалыматтарды бүгүн сиздерге жеткиргим келди. Башында айтканымдай, соц тармактардын талаптарын аткарып коюңуздар. Комментарийге суроолоруңуздарды жазыңыздар, каалоо тилектериңиздерди жазсаңыздар болот. Жана ошондой эле маалыматты башкаларга дагы жеткирип коюңуздар жана жакшылыкка себепчи болуңуздар.